Саясатта бирөөгө ишениш кыйын да. Ошондуктан Уинстон Черчилль да айткан эле. Саясатта кала нерсең убада бере бер дейт. Анан бийликке келгенде дейт, эмне үчүн ушу аткарылбады? Чырайлуу кылып түшүндүрүп кой дейт да. То есть сөз чеберлиги. Эми бул жерде бир эле сөз чеберлиги эмес, бул жерде эми элди алдоодо болуп атат да. Жакшыдан бир сөз бар. Дайыма элдин бир катмарын алдаса болот. Бирок жалпы элди эч качан алдай албайт. Ошондо биз көрүп турабыз бул жерде. Эми бир эле экс-президентке эмес, мен ойлойм, СТПКга да уят болуп атат азыр. Эми КПССнин ролун аткарам дегенде, коомду башкарам дегенден кийин эми тартип болуш керек да, маданият болуш керек, этика болуш керек. Бул жерде азыр эмеде болуп атат да. Хрущевду эстесек, Сталин аны көтөрдү. Кутурду кийин Сталин өлгөндөн кийин. Ага чейин көз каранды болуп, батинкелерин ачып жүргөн, кошоматчы болуп. Сталин өлдү, трибуна чыгып алып өлө жамандашты баштады. Ошондо ушундай достордон Кудай сактасын. Акырет достор керек. Бул жерде биз көрдүк, дос деп экөө шайлоодун алдын айткан. Аны биз укканбыз. Анан мен өзүм да талапкер элем, бирок жана акча көп керектигинен өзүм алып койдум. Ошондо туура эле чечиппин, Сооронбай Жээнбековго мен да иштедим. Бул жерде жашырбайм мен. Эгер жаман адамга иштесем, айтат элем, мен уялып жүрөм деп туруп. Сооронбай болсо мына 5 мал намаз окуган мусулман. Жакшылык кандидатураны СПК көрсөткөн. Эгер арак ичкенде аны бирөөнү көрсөтсө, мен колдобойт элем аны. Бул жерде 5 мал намаз окуган. Анан бул жерде Атамбаевдин бир сөзү чын эле мурда шайлоо мезгилинде сүйлөгөн сөзү, мен дейт тынчтык жолун өткөзүп берем деп. Ошол үчүн да добуш беришти да. Жөн эле бир эле ушу жана милдет кылып атат да. Мен сени алып келдим бийликке, сен айтканымды кылбай атасың деп туруп. Андай кукла президент бизге керек элеби? Анда мен да иштебейт элем анда, андайын билгенде. Жөн мен билет элем. Анткени Кудайга шүкүр аталарыбыз дос эле. Айштам Шарип аке ушуну тарбиялаган эле бардыгыны. Жусуп аке да канча кызматтарда иштеди, азыр да иштеп жүрөт. Сооронбай да мына экөөбүз доспуз, азыр көп таң калышат. Сиз кызмат алганы кошуматчылык кылып айтып атасыз дос деп туруп. Жок. Ал президент бул төрөлгөн жок. Ал жөнөкөй адам эле, кийин чогуу депутат болгонбуз, аталарыбыз, энелерибиз дос эле. Бул жерде эч кандай кошуматчылык жок. Президент болсо мына көп болсо мына 2-жыл кетип атат. Эгерде бүгүн мен ал мен досум деп чыксам, анда айтса болот эле кошуматчысың деп туруп. Жок. Биз кичинебизден бери мына аталарыбыз бизди жакындатып, анан ошондо шайлоого чыкканда да мен ушу нерсени дайыма айтып жүрөт элем. Тынчтык жолу менен биринчи жолу Кыргызстанда бийлик өтүп атат, түндүктөн түштүккө. Анан эч кандай төңкөрүш жок биякта. Ошол үчүн Сооронбай Жээнбековди колдоп бергиле. Экинчиден болсо 5 мал намаз окуган президент али Кыргызстанды башкарган жок да. Баарын айтышат көп ишчилер деп туруп. Ошон үчүн жана 2011-жылы Акуйдо мечитти ачылышына себепчи болсом да, экинчи маселени мен чечтим. Анда спикер төрагабыз Ахматбек Келдибеков эле. Биринчи мечит ачылганда да ал түз себепчи. Айтканды жок дебей, сразу мечитти мындай ачтырып, помещение берип, өзү ачылышына келип, анан экинчи катысыра жолдогом. Урмактуу төрага деп Ахматбек Келдибековге. Шу жылга чейин, ушул күнгө чейин Акуйда дайыма спирт ичимдиктер сатылат. Арак, сарак, коньяк, виски, пиво, сива баардыгы сатылат. Эми өтүнүч сизге. Мечит ачканыңызга Аллах разы болсун. Эми ошо тыюу салыңыз десем, бир кол коюп туруп, ошондон бери Ахматбек Келдибеков спикер болгондон бери Акуйда буфеттерине кирсең, бир да спирт ичимдик жок. Не то что вино, арак, коньяк, виски, пиво жок. Ошондуктан бул жерде айтып кетиш керек. Биринчи жолу 5 мал намаз окуган президент келди Кыргызстанга. Эмнеси жаман? Эгерде бир алкашты Атамбаев сунуштаса, же бир аферистти, коррупционерди, анда кечирим сураса болот эле. Урматтуу элем, кечирип койгула. Мен бир аферист алып келип алыпмын деп. Сооронбай Жээнбеков кандай претензиясы бар? Мен ойлоп атам, бул бир нерседен чыгып атат. Ал Сооронбай Жээнбековди СПК партиясын көрсөтүп атканда президенттикке, ал ойлоду. Бул унчукпайт, жок. Чын эле Сооронбай Асылбектен айырмасы, Аяшин менен айырмасы көп сүйлөбөйт. Ойлоду окшойт, ушул айтканым кылат деп туруп. Мен башкарып жүрө берем, мен кулум болот, анткени мен көрсөткөм деп. Жок, андай болуш керек эмес. Ошондуктан бүгүнкү Атамбаевдин сөздөрү эми таң калам да. Кичине мындай ойлонуш керек да. Элден кечирим сурайм дегенден өзүнүн аброюн төгүп атат да. Любой адам айтат, сен мен ненормальныйсыңбы? Ошо 2017-жылы каякта элең? Башың каякта эле деп туруп. Бүгүнкү күнү Атамбаевдин биринчи кезекте өзүнүн душмандары сүйүнүп атат. Экинчиден болсо өзү мына бир команда болуп барып шайлоого Сооронбай Жээнбеков менен.
эми Сооронбай Жээнбековду колдогон СТПКнын мүчөлөрү Атамбаев каршы болду. Жана СТПК Атамбаевсиз деген кыймылды ушунан чыгып атпайбы? Өзүнүн СТПКнын мүчөлөрү да. Ошон үчүн булар КПСС боло албады. Мен дагы бир жолу Сооронбай досума айтып кетет элем. СТПК рахмат айт, Атамбаев баш болуптур. Рахмат, мени көрсөттүңөр президенттикке. Мени эл шайлады бирок. Эми конституция боюнча мен СТПК эч байланышым жок. Элиме кызмат кылайын деп туруп кутулуш керек булардан. Бул жакшылыкка алып келбейт. Бул азыр бир жолу айтты, эки жолу айтты. Кимден кечирим сурап атат? Билбейм мен аны кимден кечирим сурап атат. Анан бир сөздү угуп калдым. Бул жана башкалардан кечирим сурап атат деп туруп Жээнбеков президент болгон үчүн. Мен түшүндүм, эми Бабанов Өмүрбектен кечирим сурап аткандыр. Ал да жакшы иним бар, но кечиримди кабыл алгандан эмне ал? Мүмкүн Өмүрбек Бабанов кечиримдүү, кичпейилдүү адамдыр. Но аз кечиргенден эмне пайда? Поезд кетип калды да. 1000 жолу кечирим сураса да. Ошондуктан кичине абройлуу болуп, биринчи кезекте партиясын ойлоп, анткени 2 жыл парламент шайлоо. СПК баары бийликтин партиясы. Эми кантип бул партия шайлоого чыгат? Ел кантип добуш берет? Өздөрү ичинен бөлүнүп атса, өздөрү ичинен бири-бирин уят кылып атса, жана мусулманчылыкта жакшы сөз бар. Эми мен мурда айтсам көбү таарынат эле, Атамбаевди бир сындап койсом, мага каршы чыгышып, Атамбаев да мына сизге окшоп намаз окуйт деп. Мен ушундай айткан элем. Мына мечит ачылды Акүйдө 2011-жылы. 2015 жылы менин парламенттик мөөнөтүм бүттү, депутаттык мөөнөтүм. Бир жолу да жума намазга түшүп койгон жок, же жөнөкөй намазга. Анан мени сураганда мен калпачты билбейм, жаман көрөм. Айтам, кечирип коесуңар дедим. Ар жума намаз Акүйдө окулуп атат, но бир жолу да президентти көргөн жокмун. Азыр болсо мына, мен эми депутат эмесмин, бирок бүт баары айтышып атат. Жума намазды калтырбай Сооронбай Жээнбеков Акүйдөгү мечитте окуп атат. Ошондуктан бул жерде кечирим сурабай, наоборот, айтыш керек. Алмаз Атамбаев. Ай элим, көрдүңөрбү кандай сонун президентти алып келдим. Рахмат дегиле деп айтыш керек. Рахмат айтат элек. Дагы бир жолу айтып кетейин. Эгерде коррупционерди, же бир аферистти, же бир алкаш тап келсе, кечирим сураса болот эле. Но билбейм, 5 мал намаз окуган президентти алып келип, жакшы деп аткан президент сындап атса, анан дагы бир себебин көрүп турам. Сооронбай Жээнбеков өз СПКдан болсо да, СПКнын коррупционерлеринен камашты баштады. Качкандар да СПКнын мүчөлөрү. Түрмөдө ким отурат? Эми экс-президент айтып атат, куунтукка алып атат деп. Куунтукка алынса мейли бизге окшоп жумуш жокторду, жапайсы көз караштарды куунтукка алса, биз түшүнөт элек. Буларды куунтукка, бизди көз караш үчүн куунтукка алып атат деп туруп. Башка көз караш үчүн деп. Но Сапар Исаков СПКнын мүчөсү, премьер-министр. Эки мэр Ибраев Кулматов, СПКнын мүчөлөрү өкөдө борбордун мэри болуп турган. Булар кантип куунтукка алынат? Кайсы сөздөр үчүн куунтукка алынышты булар? Иштер үчүн булар камалып атат. Алган акчасын ордуна койсун, жазасын алсын. Мына ошо. Эгерде булар менен күрөшпөсө, Атамбаев чыкпайт эле. Анан жана Атамбаевдин шопуру Илмиянов Икрамжан. Алды СПКнын мүчөсү, алды камалыкта отурат. Мен ойлойм, бул жерде тескерисинче Сооронбай Жээнбеков эрдик кылды. Мен мисалы элестетип көрсөк, бирөө башка партиядан өтүп туруп президент болуп туруп, анан өз партиясы мүчөлөрүн түрмөгө отургузуп баштаса, кармагандар кармады отургузду, качкандар качып кетти. Башка партияны элестетиш мүмкүн эмес. СПКдан чыгып туруп, бийлик партиясынын, өзү бийлик партиясынын өкүлдөрүн түрмөгө отургузуп атат, качкандар да мына издетип атат. Мына даже кийинки мэрди кармап келишпедиби, шопурду кармап келишпедиби, башка өлкөлөрдө. Ошондуктан бул жерде мен элиме кайрылат элем. Бул жерде мына чындыкты калптан ажыратышты үйрөнөйлү. Президент жакшы, Кудайга шүкүр. Анан кийин 6 жылга шайлап алып туруп, 1 жыл өткөндө эле экс-президент сөзүнө ишенип алып, бул жаман кетсин деген сөздөргө мен кошулбайм. Убаданы президенттик мөөнөткө берилет. 1 жылга берилбейт. Мен келе 1 жылы президент биринчи мөөнөт жылында эле оңдоп берем бар жок деп. Анткени оор мурас түшкөн биякта. Бир эле азыркы Атамбаевдин мурасы эмес, ага чейин топтолуп келген мурастар бар. Мына ошол эле чегара, ошол эле Кумтор. Бул эскиден 91-жылдан бери биз көзүбүз карандысыз болгондон бери ушу келип аткан маселелер. Ошондуктан бул жерде мен чакырат элем, акылдуу болойлу, ыйманыбыз менен болойлу, анан кийин эле жеке капачылык негизинде сүйлөгөн экс-президент сөздөрүнө ишенип берчи болбайлы бул жерде. Өздөрү уят болуп атат. Мен ойлопмун, биринчи аксылыктарга Куран окутам десем, ойлопмун, ушу барып аксыга. Ошол жерде топтоп тубандарды рахматын айтып, көңүлүн айтып, ошол жерде Куран окутат деп. Мен билбепмин форумда окутканын. Үчүнчүдөн болсо, эми
жакшы нерсени айтып, жаман нерсени кошуп салыш бул саясий моундай уяты жоктукка кирет да. Бир себептен шолтуп, анан башка нерсени айтып салуу. Бул жерде кичине Кудайдан коркуш керек да. Анан чөйчөк 2 граммдык дегенде мен да уктум. Ага чейин мына Улукбек Кошчокоровдун көзү тирүү. Ал жана башка депутаттар сурап калчу эле. Ажеке дейт, сиз президентке киргенде арактын рюмкаларды көрчү элеңизби деп. Таң калат элем, жок дедим. Мен кирсем, Куран-ы Карим турат, хадистер турат. Анан жакшы сүйлөшүп, анан тарынса тарынат дедим. Бирок жакшы мындай пикирде сүйлөшүп экөөбүз дос катарында. Алмаса Атамбаев менин дос менен. Бирок президент болгондон бери дос болбой калдык. Азыр да көп айтып атат, мен бирок ушу күнгө чейин Сооронбай Жээнбековдун жебине өтүп барган жокмун, же кабинетине кирген жокмун. Ошондо мен бул жерде дистанция кармайм. Анткени ордуму билем мен. Президентте жумуш көп. Анан дос менен кирип алыштан жаман көрөм. Бирок Атамбаев өзү чакырганда 2 жолу киргем. Ошондо мен көргөн жокмун дедим, чөйчөктөрдү, бутылкалар көргөн жокмун дейт. Бирок ошол мезгилде Улукбек Кошчокоров айтып чыкты. Мен киргенде дейт, 100 грамм ичели деп куюп берчиле дейт. Мен ичпейм деп туруп алгам дедим, өзү иччиле дейт. Башка депутаттар да айтат, намаз окугандар. Биз кирсек дайыма дейт, бутылка, стакандар турат эле дейт, рюмкалар турат дейт. Ошондуктан бир адамга өзүнчө подход жасоо бул да бир саясий чеберчилик. Мен келсем албетте аны катып коюп Куран чыгарып коет эле. Эми болсо азыр сөз айтып атканы мен ишенбейм. Анткени бул үй бүлөнү мен жакшы билем. Жана айткандай Аяштам эми атам экөө совет мезгилинде жетекчилер да ичип койчу эле. Бирок балдары бар 5 мал намаз окуп атса. Аяш экен баш болуп Жусуп аке, Асылбек акыры ортодо Сооронбай баары ажылык зыярат аткарып келишсе, ажы болушса. Ким ишенет ошого, ажы ичип атат десе. Мына мисалы мен да акыркы жолу колума чөйчөктү 96-жылы кармагам. Ошону мен намаз окугандан баштап таштадым мен. Ошондо бүгүнкү күнү ичпеген адамды ичти десе, мен мусулман катарында ачуум келет. Анткени Аллах Таала да буйруган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да айткан, эгерде башка мусулманга акарат келтирип атса, сен болушкун жардам бергин деп туруп. Кантип мусулманга ушуну акарат келтирип атса, мен учуп отурушум керек. Мейли Сооронбай президент болбосун, мейли Атамбаев президент жөнүндө эмес, башка бир мусулман жөнүндө айтсын, же молдолор жөнүндө айтсын, алар ичип атат деп туруп, мен каршы чыгат элем. Ошондуктан бул болбогон нерсени жарыялоо бул абийирин түшүрүү президенттин. Өзүндө абийир түшүп атат. Көп эле азыр окуп атам соцсеттерде, соц тармактарда. Эми ушунду айтабы деп туруп, аял кишинен жаман экен деп туруп, айтпай эле койбой даже ичсе деп туруп. Мен айтат элем, бул жерде бул сөздүн негизи жок. Анткени бул билүүнү жакшы билем. Эгерде ичсе, мен менен кошо ичет эле досу менен. Эгерде Аяш акем ичсе, мен менен ичет эле, Аяш энем эч ким айтпайт деп туруп. Же Аяш энем Асылбек айтат эле, Аяш акем эч ким айтпайт, ичип алат эле. Но бул үй бүлө ичпейт. Ошону ичти деп атканына мен каным кайнап кетти. Калптын чеги болот да бул жерде. Эптеп эле бир чүрүш эмес да, эми ойлоп атат, 5 мал намаз окуйт деп эл жакшы көрүп атат Сооронбай Жээнбековду. Бирок эми ушуну ичет десем, аны колдогон мусулмандар кетир карап калат, тескери кетип калат, басып кетет деп ойлоп атат да. Ага эч ким ишенбейт. Ошон үчүн бул аракеттердин натыйжасы десем болот да бул жерде. Достук жөнүндө эми мен кыргыздардын макалдарын жакшы көрөм да, бул биздин идеология да. Жана келинде кайнесини коркутат дейт го, кетем деп туруп. Эми бул себеби түшүнүктүү. Эгерде Сооронбай сен түрмөдөн чыгарбасаң, ошол сөзүнө чыгып кетпедиби? Күнөөсү отурат деп премьер-министр, Бишкектин мэрлери, Шопурун айтып, баарын айтып атат, күнөөсү отурат деп туруп. Карап көрсөң, бир башка адамды айтпайт, өзүнүн айланасындагы адамды айтып атат экс-президент. Иш болсо Текебаевди кошуп кой, иш болсо Садыр Жапаровду кошуп кой, иш болсо башкаларды кошуп кой, ошондо эл ишенет эле, бул чындыкты сүйлөп атат, акыйкат экен, чынчыл экен деп туруп. Только өзүнүн айланасын айтып алып туруп, анан ушулар бегүнөө отурат деп, анан кийин айтканын кылбасаң мен сага пайса чыгам деген сөз бул. Жана кереге сен ук, кереге сага айтам, келин сен ук дегендей да. Азыр мен кетем, апайсы чыгам деп, ким ишенет а? Апайсы болсо ким эрчийт аны? Бийликте турган партия кантип апайсызга чыгат? Мен биринчи жолу тартып угушум, вообще бул башка өлкө айтсаң да таң калышат. Кантип бийликте турган партия оппозиция болот? Анда бийлик тапшырсын анда СДПК. Анда өкмөттөн баштап айыл өкмөткө чейин бүт СДПК анда кызматтарды бошотсун. Анан кийин оппозиция өтсүн. Анда ишенебиз, булар ыктыярдуу, оппозиция өттү деп туруп. Анан бийлик отуруп алып туруп, мен оппозиция кеттим деген сөз, бул суу кечпеген сөз. Бул жана келин кайненесин коркуткандай. Эгерде келин коркуп кетсе, кайненеси коркуп кетсе, жалдырайт. Кой келин кетпеген айтканын кылайын деп туруп. Бирок мен ойлойм,
Сооронбай Жээнбеков булардын айткандарын кылбайт. Анткени бул да Сооронбай Жээнбеков да Кудайдан корккон адам, тозоктон коркот. Мен жоопту акырет күнү кантип берем деп өзү айтты соттор менен жолугушта. Өзүң да уктуң аны. Мен да президент катарында корком акыреттен кантип жооп берем, кантип башкардым Кыргызстанды деп туруп. А бул жерде болсо ушу мен сага оппозиция чыгам, достон кечтим десе эле коркуп кетип атам аяка жалынып бара турган болуп атат да. Жок, андай болбойт. Ошондо бул сөз бул саясий мындай бир ыкмалардын бири да.